Бүгүн ушул жерде дүйнөлүк кыргыздардан чогулушу өтүп атат. Көп жакшы маселелер чечилгендей ушундай сезим болуп атат да. Канча ушул жака канча эл дүйнө жүзү боюнча төрт тарабынан канча эл келди. Ошону мындай айтканда жүрөгүнүн баарын ушул жака таштап кеткен окшойт. Тияка бир баягы иштерин эле, баягы өзүнүн өнөрлөрүн алып кетпесе, баарын дүйнөсү, жүрөгү, дини, деми баары бул жерде экени бүгүн сезилип атат да. Бул жерде бул Керемет көлдүн жээгинде ушу тамчы айылында менин жолдошум ушу Муктарбек Өмүракуновдун баш аты болуп туруп берген ушул жерди курду эле. Кудай буйрса мына жылда ар бир жылда 2003-төн бери ушул жака ушу чет өлкөгө кеткен адамдардын баары жыйналышып атат. Бүгүн мына Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ушу дүйнөлүк конгресске жетишкенибизге мен өзүм аябай кубанычтуу болуп атам. Өзү дагы азыр эми өзү жок болсо дагы арабыз да. Ушу арбагы аябай ыраазы болуп атат окшойт да. Ушундай сезим мен мисалы үчүн мен ошондой сезип атам да. Баягы денеси өлсө дагы руху өлбөптүр да. Канча ишти баштап кетти, канча иштин башында турду. Ошонун баарын канча эл чындыгында колдоду. Эми кыргыз деген мындай айтканда чындыгында бекер айтылбайттыр, кырсаң кыргыз дегендей. Кыргызда чындыгында дем бар экен да, күч бар экен. Эмне үчүн канча замандан бери келаткан кыргыз чындыгында. Ошол нерсе ушу бир күч, бир энергия сезилип атат да мага мисалы үчүнчү ушундай бир акыбалда болуп атам өзүм. Ошо аябай кубанычтамын. Кудай буйрса мына кыргыз деген азыр ушундай өзгөрүштүн босогосунда турабыз. Ушунча эл, ушунча күч менен Кыргызстанды өнүктүрүп кеткенге чындыгында чоң үмүт бүгүн ого тер күчтөнүп, ого тер жаралды да. Мен сүйүнөм, канча жакшы нерселерди чет өлкөдөн үйрөнүп келгендердин баарын ушул жерге салымын кошот ар бири. Кошом дегенге даяр, баарын патриоттук сезими аябай күчтүү экенин мага мисалы үчүн ошол нерсе сезилип атат. Өзү башынан эле баягы ушундай болуп жаралган адам окшойт да, эчтеке кайдыгер карабаган адам экен да, мындай айткандачы. Анан кайсы жерде кандай көйгөйлүү маселе болсо ошого болушунча өзү аракет кылып ушу салымын кошоюн дегенде ушу адам болгон да. Анан эми жакшы адам деген бир жарк этип бир келип бир кетет экен. Анан өзү айтып калчу, мен акча тапканым ушу байыганда мен көрсө ушу элим үчүн байым, элим үчүн акча табам деп жаралган окшойм дечи да. Канча акча тапсам ошонун баарын ушу элге салгым келип, ошо эл үзүрүн көрсүн деп ушу аябай ошон үчүн мен бизнести ошон үчүн курган окшойм деп калчу да.